Азыр эми мындай да байкелер. Мусулман азыр көбөйгөндө бул жерде Москвада ошол нерсе такылып та көбөйүп атат иншалла. Автоном кыргыздар мурда урөр чиле анча нерсе аралаштырып эле бир туугандар. Барыбыз элечи. Азыр ушул нерсе көңүл бура баштадык барыбыз. Бул жакшы нерсе. Бирок ар бир тамак эле сомнение кыла бербеш керек да. Себеп дегенде бир хазиретибиз айтпайбы? Мен нан заводдо иштейм дейт. Анан батондордун бетинде жанагы щетка болот дейт да. Щетка чочконун терисинен жасалган немесинен түгүнөн жасалат дейт да. Анан чочконун майын бир сыйпап алып келген деп уктум дейт да. Анда батон да жебей койшон туруп келип калдат да бул жердечи. Ошол себептен Аллах таалам бул жердеги основном растительный масло деп коет. Өсүмдүктөрдүн масласы. Ошолор сүтлөт, ошолор жасалган, ошолор менен жасалган торт, шириндиктер, башка нерсе, кондитерлер жесе болот. Бирок маргарин дегенде маргариндин ошол жердеги маргаринде жазылат. Свиний жир депчи. Чочконун жири болгон болсо болбойт, харам түзгөн. Анан кийин растительный болгон болсо проблема жок. А сиз айткан тооктуку дагы бир сыйра информация алыш керек. YouTube'да бар. Бул жердеги царицына деген колбаса болбойт. Изилеп чыккан чочкон аралаш. Ошол себептен царицына арзан любой жерде бар, таба аласыз. Ошол царицына жегенге болбойт, фатва чыгарган бул жерде. Башкаларыныкында бака основной мен бул жердеги эң жакшы экопрод бар. Анан экол деген түрктөрдүкү бар. Ошонун эттери, ошолордун тоокторун жесеңер жакшы болот. Мисалга тамактан тартып келгенде тамактан сураса халал деп эми отурганда сомнение кылып каласың да. Ошол жерден чыгып тамак чип кеткен тамак жеш керек. Эми ошону айтпайм, ар бир нерсеге сомнение кыла бербеш керек. Сурадыңызбы? Адал дедиби? Ал өзүнүн моюнуна алат. Жей берет. Ооба, мусулман болсо да. Жеген өзү үчүн жооп бербейт. Жеген өзү үчүн жооп бербейт. Жок, байке айтпай, халал деди, мен алдым депчи. Ана адал деп жеп атат, аппетитибиз тартпай атат ана мисалы үчүн да. Анда албай эле коюш керек да башында элечи. Бизде пиццада курица бар, башкасы бар. Мен айтам халал эмес десем, жей беришет. Анан жана өзү самса да анан барып мен сурайм, дагы халалбы десем, алып келишет деп коет. Ошолор ушундайлар бар да, анан келгилер биз айтып кое беребиз, халал деп кое беребиз, бирок эми ишенич кыйын болот. Жок, байке мындай да. Өзү адал деген жер ачык эле. Анан келип бир туугандар мындай топу кийип, ошол жерде таза, намаз окуган бир туган өзбек туугандар көп иштейт ошол жердечи. Олар адал эле дейт, адалды. Арамды арам эле дейт. Анан башка кээ бир туугандар бар, ошолор башка нациядагыларга ишениш кыйыныраак мисалы үчүн. Өзү эле билинет да, мен билбейм, алып келип атат, значит ал адал эмес. Адалды ошол жерге сертификат жармаштырып койгон бүт жердечи. Ана сиз айткан пицца жей берет, тооктуку жок, өзүнөн алдабашыбыз керек. Потому что Аллах менен союлбаган эт бул адал эмес. Түпкүлүгүндө бул эт арам, ошол себептен Аллах менен союлуп бисмиллахир-рахманир-рахим деп союлгандан кийин адал болот эт. Ошол себептен көпчүлүгү ошол кайсы мусулман сойсо адал болот, анда союлбаса адал болот эсептелбейт. Тоок болсун, башка болсун. Бахыр. Бахыр да, жакын. Неде эскертип бересиз? Байке айтышат, бул жерде биздин кыздар көбүрөөк жак бияка чыгып атат дейт, потому что биздин кыздар өз акча табып атат, өз кийинип атат, өз жеп атат. Ошол себептен өздөрү билип атат да бул жердечи. Бир жагы сиз айткан эми өкүнүчтүү эми. Бул жерде жүргөндө биз гарантия бербейбиз, кантип жүрөт, эмне болуп жүрөт. Байкелер бирөөгө биринчи очередь сын тагыштан мурда өзүбүз такыла болушубуз керек. Экинчи маселе ошол жердеги жашаган өзүбүздүн айланабыздагыларга жакшы бир өзүбүздүн ошол тууралуу бир даярдануу, ошол тууралуу диний башка маселеде жакшы мамиле кылышыбыз керек. Биринчи очередь эле мен айта турган нерсе, кандай кыз болбосун жакшы сүйлөп, жакшы түшүндүрүп, же эжем, же карындашым деп кайрылыш керек. Эми бир аз ушундай четтен чиңбей турган болсо да. Анан ошол жердеги квартирадагы хозяиндерге эркектер, любой эркек биз обязанбыз айтышка.
хозяин, сен квартираны хозяин болгондон кийин квартирада саат 12ден кийин кыздарды чыгарбайсың депчи. Түшүндүңөрбү? Хозяинге ошону биз жалоп кылсак болот. Кайсы бир хозяин, кайсы бир кыздар көчөдө жүргөн болсо, мисалы үчүн, эми өздөрү снимать этсе проблема жок. Анан ошол хозяиндер менен бирөөнүн квартирасында снимать эткөн болсо, барып ошол хозяиндерге ошол кызды этилеп барып айтып коюш керек. Дагы бир жолу ушундай кыздар сен квартираңа чыга турган болсо, биз тагаларды алып келип сага киргизип беребиз депчи. Коркутуп коюш керек, жакаттарын айтыш керек. Потому что ошол жерде хозяиндерден да зависит этет да. Каалаган же эшик ачык. Ким кирет, ким чыгат, эмне болуп атат, түн жарда келип атабы? Ошолор бир аз жоопкерчилик болуш керек да, ошол жерде хозяин болгондон кийинчи. Ошолорду айтышыбыз керек. Анан ар бир квартирада ошондой тамак жегенде, мисалы үчүн, холодильникти байкашыбыз керек. Адал турабы эт, адал эмеспи, мисалы үчүн ошолорго маани берип, андан кийин экөө менен жашап атабы көпчүлүгү же ондой эмес жашап атабы деп. Ушо таки жаныбызды бир сыйра баарыбызды эмне кылышыбыз керек экен? Карап чыгышыбыз керек да, иншалла. Байкен суроосу боюнча бул жерде торттор тууралуу айтат, пирожоктордо бүт бар деп туура. Ал жерде коньяк кошулат. Ошол себептен абайлаш керек. Ал жерде вино, коньяк, основном коньяк кошулат. Аларды окуу менен торт алыш керек. Торт десе эле жей бербейчи. Основном ошол көп торттор бул жерде кондиционерлерде кыргыздар дагы иштейт. Коньяк кошуп коет. Тортторгочу. Абайлаш болбойт ал. Харам нерсени кимде ким жолун таап адал деген болсо өмүрүндө ичпесе дагы билесиздер да, динден чыгат. Мусулман болуп эсептелбейт. Ошол себептен кээ-бирки харам нерсени адалга чыгыра бербеш керек да. Азыр айтып өттүк ошол тууралуу свиный жир деп сөзсүз жана жер артына жазылат. Маргариндер деп, маргарин да основном. Сиз маргарин маслаларды айтып атасыз да? Жок. Стоп. Бар. Олордун ошондой аттагы немелерин окусаңыздар болот. Окуш керек да кичине. Машалла. Таксилер дейт, намазда таксинин ичинде окуса болобу дейт Казиретим. Сиз кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Байка туура, азыр бул жерде көпчүлүк бир туугандар Алла разы болсун, таксиде көп иштешет кыргыздар. Ошол учурда, кайсы учурда, мисалы үчүн эшиктин сырты жамгыр, кар болсо, мүмкүнчүлүк жок да. Анан пробкада кетип атсаңыз, сыртка чыга албайсыз. МКАДка чыга албайсыз мисалы үчүн да. Ошондой учурларда, мисалы үчүн МКАДтын сыртында өзүнчө билесиңер жол бар. Же ошол жерге барып бир жерге чыгыш керек, ал жерде скорыйлар өтөт основном. Аварийный баягы жолчу. Ошол МКАДтын сыртына чыгып туруп эле машинаны кыбла жакты каратыш керек, кыбланы табыш керек, иншалла. Анан ошол жерде машинага эмне аямынды кылып, мүмкүнчүлүк жок болсо да, суу жок, мисалы суук болгон болсо, же суу менен ошол жерде дараптын фарзын алып туруп, намаздын фарзын окуш керек. Просто эле намаз окуп атканда отуруп окуй бересиз дагы. Отурганда мисалы үчүн бир аз деңкейесиз рүкүдө. Саждада рульга колуңузду коесиз, окуй бересиз. Ошондур көрсөтүп коюш бага. Просто эле кыбла жакты карайсыңар, кыбла жакты карасыз. Намаздын сырткы фарз болгондуктан ниетти кыласыз, фарзга ниет кыласыз, кол кагасыз, отурасыз. Ошол эле рүкү кылганда мындай эңкейесиз, сажда кылганда рульга же ошол жердеги торпедага коесуз дагы, сажда кыла бересиз. Башка айла жок. Окубай койгондон көрө ошентип окуш керек койгон. Көпчүлүк ошентип окушат. Андан кийин дагы бир сыйра окуп койгула дейт го, огандан. Эми мүмкүнчүлүк болгон болсо, конечно, окуп койгон жакшы, эсти ушул мүмкүнчүлүк болгон болсо. Жок, жанында чыкканда мындай да, кээ-бир учурда намаз жок, жай намаз жок болуп калышы мүмкүн. Кээ-бир учурда адамдар өтүп атат, мисалы үчүн тыгын маселелерде мисалы, ошондой болуп калат да. Мисалы автобуста кетип атканда сен чыгым атасын айтпайсың да, водитель остановись, мне надо намаз читать депчи. Придётся намаз өтүп кетип атат, шамчы не кыласың? Аркада отуруп окуйсуң да, айла жок. Бүт дем, болдем, водитель түшпөйт барып. Ушунча адамды каратып коюп кете берейин дебейсиң да ал жердечи. Окуш керек болуп калат. Ушундай учурлар болгон, биздин башыбызда деле болгон мисалы. Намаздын убакыты чыга электе, жок дегенде фарзды окуш керек. Агай, көбүнчө метрода окуйбуз да. Анан жаныбыздан көпчүлүк өтүп калат, андай болот, мындай болот. Эми олар күнөөлүк окубайбы? Күнөө жатпайбы? Алар эми түшүнбөйт да сен эмне кылып атканың. Просто сен бул жердеги метрода, общественный местода намаз окуган бир аз туура эмес болуп калат келет.
Ошол себептен метро токтойт, билесиңер да, каждый станцияда 2 минутта токтойт. Ошол токтотуп туруп эле анан чекерак столго окуш керек да, онда. Бираз окуй туруп. Элестен сен намаз окуп атасың, бүт нерсени карап турасың. Ким кетти, каяка кетти, эмне кылды, өтүп кетти, кетти, эсептеп. Намаз бул эсептелет ошол нерсе. МСКда окусаң туура болот, МСК. Түч болсо, жана МСКда тегиз болгон. Ошондо окуйм да, бирок мындай түшүп, мындай отуруп. Эми ошону түшүп окуш керек да. Метрода каждый раз токтойт экен. Мен айтам турган нерсе бул эми основной чоң автобус, маршруткада Подмосковьеге кетип аткандарда ушундай жолдо пробкада болуп калганда мүмкүнчүлүк жок ал жерде. Ошол учурда айтып турам. А бирок метродо мүмкүнчүлүк бар да, сен чыкканга, түшкөнгө, сыртка чыгып келгенге мисалы үчүн. Метро чегелерди окутпай байкелерчи. Аракет кылса болот да. Я. Асирде если жамаат менен болбосоңуздар мечитте, өзүбүз окуп атканда ишканада башка жерде бираз асирди кечиктирип окуйбуз. Жайдын күнү. Ошол жерде мустахаб. Бираз салкындаганда окушчу. Анан бирок ал жердеги билесиздер, Ханафи мазхаб деп турат, ошо менен асир окушубуз керек байкелер. Алисага кирип туруп сурасаңыз 5 убакыт намаздын убактысын Ооба. чыгарып берет. Ханафидагы Шафи мазхаб. Убактысын полный чыгарып берет. Байкелер, убакыт ичинде бираз биздики бүттү, 1,5 саат, 2 саат эле билесиздер барыңыздар. Бул жерде коэффициент, бул жерде катташтар, ушул жерде биздин убактыбыз аяктап калды. Ошол себептен жакшы дуа кылсак, бирок дуа кылганын ордуна иншалла баарыбыз жакшы ниет менен келдик. Бул жердеги жалпы жамаат менен мечитте кичине акча чогулуп аткан байкелер, ордуңуздан турбай туруңуздар. Эмне себептен дегенде, азыр дагы келатканда жолдун чекесинде кыргыз өзүбүздүн байкелер десек болот, инилер десек болот, карапка көтөрүп турат, жардам турат. Эми бул нерсени биз токтото албайт экенбиз. Бирок ошол учурда көп эле айтабыз, бул жерде атайын волонтер балдар бар. Биз мешитке келген жамааттан пятница күнү кичине болгон көңүлдөн чыккан нерсесин Аллах таала үчүн берген болсо, ошол нерсени чогултуп туруп, ошолордун муктаждыгына чакырып берип, анан ал жерде турбастыгына биз эскертишибиз керек. Себеп дегенде бизге жалпы чуудат мешиттен башка улуттарда анчалык нерсе жок, бирок кыргыз бир туугандарыңарга айтып койгула, мешиттин тегерегин ошентип лөллөрдөн калышпай урап алып атат депчи. Бирок ошондой болуп баратат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми бирок Аллах таала өзү оору берет, өзү ошол нерсеге шифа берет. Кээ бир учурда биз ошол нерсеге бираз сабыр кылышыбыз керек. Ал жердеги канча акча чогулбасын, бирок ал адамдын өмүрүн сактап кала албайбыз, Аллах сактап алсын. Ошол себептен жакындарына туура түшүндүрүп, өзүбүздүн бир уюмдуу болбоонубуздун айынан кээ бир туугандарга ошондой кемчилик Москвада болуп атат. Актанын жоктугу, фонддун жоктугу убагында жардам берилбейт. Бул нерсени биз мамлекетке шылтай албайбыз. Себебинде баарыбыз ушул жерде бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Ар бир кырсык биздин башыбызда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен кээ бир учурда мешитке келип, ошондой садакаларды ошол жердеги волонтерго берсеңиздер, ошол жерде волонтерда ар бир жумада отчет берип турат сиздерге каяка тумма кеткендерин. Ошондой кылып бир туугандарды берип, баарыбыз айтышка тийишпиз. Ошол жерге турбагыла көчөдө, суранбагыла депчи. Андан көрө ар бир айылдын, ар бир областтын, райондун фонддору бар. Ошолорго барып түшүндүргүлө. Ошолор аркылуу иш кылайлы жалпы. Көчөдө турбаш керек. Себеп дегенде бул нерсе көбөйүп кеткен болсо токтотуш кыйын. Эртең көрөсүңөр мешиттен чыкканда баштайт. Кыргызстандан энетиктеп эле акча табып келип туруп, кээ бир кыйналгандар да, жесирлер бар, башка жетимдер бар. Ошолор адат кылып алат, метродан чыкканда бардыгы кийин. Ошого жол бербешибиз керек. Иши жок эле бүт. Метродон бияка келгиче кыргыздар күндө отурса жакшыбы келатканда. Акай берип коем, ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды депчи. Ошол себептен биз баарыбыз бири-бирибизди түшүнөбүз, бул жерде жашоо оңой эмес байкелер. Мүмкүн болсо ошол бир-экөө волонтер тургула окуучулардан. Иншалла. Көңүлдөн чыкканын кичине чогултуп туруп, ошол жердеги байкелерге берели, азыр эле турса керек. Чтобы экинчи ошол жерде турбаш керек. Мүмкүн болсо ушул жалпы жамаатка кайрылсын, жамаат үйдөгүлөргө, квартирадагыларга эскертип, ушундай бир тууган ооруп атыптыр деп, себеп дегенде азыр көрүп атасыздар, бул нерсе адат болуп калды, мен билбейм, телефондо да толуп кетти. Амин. Вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус солихати ва тавассау бил хакки ва тавассау bis sabr. Allahu akbar Allah. Ya Allohga baribizga iymon bersin, ошол жерде барыбызга зекет кылган берсин, барыбызга иншалла шу. Allahu Yerga kelgan, Allohga ушул